Мандикер. Жаңы үйгө көчкөндө иштер көбөйүп кеткенине байланыштуу үйгө мандикер алып келип иштетүүнү туура көрдүм. Жана мандикер жалдаш үчүн базарга бардым. Адам көп. Мандикерликке тиричилик кылыш үчүн чыккандыктан ар ким өзүн сунуштайт. Ушулардын арасында бир киши бар эле. Жакшы кийинген. Сыртынан караганда мандикерге окшошпойт эле. Айтор билбейм. Ошол адамдын алдына барып, сиз дагы иштейсизби деп сураганымды өзүм да билбей калыптырмын. Ал киши болсо, ооба, мен дагы иштейм, деди. Мен болсо кишини ишке чакырдым. Биз ошол киши менен үйгө келдик. Жана иштерди келишип алдык. Жалданган киши аткара турган иштерин жасап баштады. Иштердин баары негизи 4 күндүк болсо да, ал 2 күндө баарын бүтүрдү. Иштин жүрүшүндө анын каердик экенин жана так дарегин сурадым. Максатым болсо келечекте дагы ушундай иштер чыкса жалдоо болчу. Ал киши өзүнүн дарегин берди. Арадан бир канча убакыт өттү жана үйдө мандикер жалдай турган дагы бир иш чыгып калды. Ошондо мен баягы кишини эстеп, өзү берген дарек боюнча издеп бардым. Астагфируллах. Кайсы көзүм менен көрдүм билбейм, ал берген даректе мен күтпөгөн дарек пайда болгонсуду. Жана анын үйүн көрүп дендаро болуп калдым. Алгач кыймылдабай турдум, бирок тиги адам ушул үйдөн чыкканда ыңгайсыз абалга түшүп калдым. Себеби бул адамдын үйү орточо бай дегендин үйүнөн бир канча эсе жакшы жана чоң, кооз эле. Тиги чыккан киши болсо, келиңиз деп мага каршы алды. Жана ичкериге чакырды. Ичи болсо дагы да кооздугу, көздүн жоосун ала тургандай эле. Менин айран таң калганымды сезгендей, бир чыны чай узатып, таң калбаңыз, бурадар, деген сөз менен баштады. Чындыгында мага тиешелүү канчалаган фирмаларым, кошумча соода дүкөндөрүм пайда алып келип турат. Аллахка шүгүр. Акчага муктаждык жок, бирок атабыз бул дүйнөдөн өтөр алдында бир насыйкат кылган эле. Атам, оолум, эгер мен үчүн садака кылсаң, бешене териңди төгүп тапкан акчаңдан ыксан кылгын, деп насыйкат кылган эле. Бешене териң менен тапкан акчадан кылган ыксаның башка мен үчүн кылган пайдалуу ишиңден да абзелирээк деген. Муну тыңдап отуруп, тилим бир нерсе дешке байланып калды. Кийинчерээк угула чыккан сөздөрүм Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху акбар деген такбир, тасбих келмелери болду. Көңүл бургандыгыңыз үчүн рахмат. Чечим болсо өзүңүздөн асылдар.